Мындай подкаблучник деген сыяктуу тамашаны жөн эле коелучу, Эмнеге жөн? Элдин баары менин жашоодо деле ошондой экен деп ойлоп калып атат. Койчу, сонун эле болуп атат го. Сонун эле болуп аткан жок. Токтотолу болду, жашоодогудай эле тарс-тарс. Койчу, зато элдерге жагып атпайбы, элдерге сонун маанай тартылып атасың. Маанай тартуулабаса койсун дейм, түшүндүңбү? Мындай жашоодогудай тарс-тарс айткандай кылып эле тартсак ушундай тартабыз, тартпасак тартпайбыз. Мейли. Түшүндүңбү? Макул. Эжен, каяка таң атпай? Демек түп балдар менен жолугуп калдым. Балдар менен? Ооба. Алданда кийинип алыппы. Ушу неме музейге бармакпыз да. Музей? Ооба. Неге? Кичине деме вдохновение алып башымды эс алдырып келе берсем аябай чарчап кеттим. Ой, эс алып кел тура эле. Акча алды кичине. Акча чынында керек болот го. Рахмат. Бирок эртең дагы барабыз го дейм. Эртең дагы? Ушу деме барып кичине деметип туруп алсам аябай кыйналып кеттим жан дүйнөм. Жата бер. Эмне болду, настроение жок? Аяшкаң менен нерв кылат. Урушту менен өзүнө келип, байкуш болуп отуруп калыптыр. Эмне болуп нерв кылды? Баягы күнү жаман нерв кылат негизи элечи. Баягы күнү жакшынакай айттым. Носкиңди таптаза кылып жууп койдум, алдыгы эски носкиңди чеч дедим да. Таптаза кылып кургатып койгом да. Кийбей кетип калыптыр. Анан келгенде урушса башын жерге салып өзүн күнөөлүү сезет. Жаңы носкини берип анан. Мындай кылбай жүр, жаңы носки көргөндө сразу кийбейсиң деп анан берки эски носкисин жууп салдым. Туура эле, катуу кармаш керек негизи. Мен нерв чыдабайт, мен сразу урушам. 3 күндөн бери өзүн күнөөлүү сезип байкуш болуп отурат да кой, айтканымды кылат да кой. Эмне тамак жасасам ошол тамакты жеп атат азыр. Бүгүн жасабай коеюн деп атам. Давай иштеп сал.